Жалпыңыздарга салам, достор. Бүгүн 5-часть, 5-урок, 5-сабак, 5-бөлүк деп кыргызчада кошо айтыш керек экен. А то комментарийде жеп салып атышат. Бүгүн биз акырындан Акотага көндүрүшкө аракет кылайын деп сыртка чыктым. Күн саат 5-6 убакыттар, кечки маал. Өтө сонун маалы. Алып чыккандан кийин эле мен сразу бир-эки тамак берип, өзүмө чакырганды көндүрүп алдым. Анткени бул менен 2-3 күн болуп кетти. Жолук элегибизге кечке камалып турду. Мен жумушума байланыштуу эч көңүл бура албадым. Бүгүн эми акырындан секейин үйрөтөбүз. Бүгүнкү сабак, достор, олжого ыргытып, олжону алдыруу, мындайча айтканда Акотага даярдык. Бул мага келгенине бир 15-16 күн болуп калды. 15-16 күндөн бери даяр эт жеп атат. Мындай жүнү менен же паты бар нерсени билбейт. Ошон үчүн 1-2 жолу чакырып, колдон жедирип, мону жесе болот. Типа тамак, ушул тамак деген сыяктуу кылып 1-2 көндүрүп алабыз. Анткени азыр мен берип аткан немелер, куштар, чымчыктар, булар жашаган жакта жок болушу да мүмкүн да. Мисалы, көгүчкөн жебеши мүмкүн, жапайы жашоодо. Ошон үчүн 1-2 чакырып, 1-2 жедирип, даамын таттырып алабыз. Мен алып келгениме бир 15 күн болду. Өтө сабырдык менен алып кеттим. Өтө сабырдык менен үйрөттүм. Көрүнгөн жазып атат, сен тура эмес кылтасың, мындай кылып үйрөтпөйт, мындай кылып үйрөтөт деп. Үйрөтүп атканда уже үйрөтө тургандар чыга баштады да. Ошол нерсени мен башында кантип үйрөткөндү билбестен раса издегенде чыккан эмес да бирөөсү дагы. Эми бардыгы жазып атышат. Эми, достор, менин үйрөткөнүм боюнча кете беребиз. Азыр биз олжону 1-2 жедирип койдук, ыргытабыз. Мына, достор, аркасынан кууп жетти. Ушул сыяктуу эле тренировка болот. Ар жерге ыргытып, аркасынан кубалаттырып үйрөтөбүз. Акотага чыккан кезде олжону көргөзүп туруп ыргытканда бул уже автоматически өзү куй турган акылга даражага жетип калат. Азыр эми биринчи күн эшикке чыгып тренировка кылдырып атканыбыз. Көбүңөр айтып атсаңар керек, бул кичине эле неме тез учуп айтат, жана бул кантип жетсин деп. Бул ушундай акырындык менен болот, достор. Бир 20 күндөн 3 ай таптагандар бар. Эң тез үйрөнгөнү бир 20 күндө үйрөнүп калат. Биздики азыр 15-күн. Ар жерге ыргытып, артынан кубалатып, көп жерге коюп, артынан кубалаттырып тарттык. Эми бардыгын көргөзөйүн десек, азыр өтө узун болуп кетет. Ошон үчүн да кыскача түшүндүрүшкө аракет кылам. Жипке байлап аласыздар, достор, байлап туруп, ошо тирүү чымчыкпы, көгүчкөнбү, ошону коюп туруп, ошого алдырып үйрөтөсүздөр. Курсагын ачырып, курсагы ачпай, если курсагы ток болгон болсо, бул албайт эч качан. Анткени курсагы ток бул ач көз эмес, жөндөн эле ала бербейт. Ошон үчүн 2 күн курсагын ачырдык дагы, алып чыгып алып эми тренировка кылдырып атабыз. 1-2 көргөзүп, жем экенин билдирип туруп ыргытабыз. Достор, ушул сыяктуу эле болот тренировкасы. Анан көпчүлүгү сурап атат, паспорту кандай болот, документ кандай болот, штраф салбайбы, экология эмнеге сеникин алып кетпейт деп. Достор, бул штраф качан салынат, эрежеси бузулганда деп айтылат өзү негизде эле. Эрежеси боюнча бунун вольери болуш керек, өзүнүн капасы болуш керек. Туурасы 3 метр, бийиктиги 2 метрден ашык болуш керек. 3 метрге чейин ошондой капас жасайсыздар. Ичинде жууна турган өзүнүн суусу болуш керек, анан тамагы болуш керек. Анан тоок окшотуп эле алып эле ар жерге байлап коюп баккан болсоңуздар, ал уже экология көргөндө уже куш кыйналып атканын көрүп туруп, ошол кезде алып коет. Анан кушка орой мамиле жасады деген түрдө сиздерге штраф салынат. Документ боюнча мен сиздерге кийинки видеодо айтып берейин, кененирээк кандай кылып аласыздар. Документке деле көп акча кетпейт, ачыгы бир ашып кетсе 1000 сом, 2000 сом акчаңыздар кетет. Законный кылып эле баксаңыздар болот, коркпойсуздар, эч ким алып коет деп ойлобойсуздар. Жана биз менен болуңуздар. Кийинки чыгарылышта, достор, буйруса Акота акырындан көргөзүп беребиз. Чогуу болгула, каналга лайк басып, подписка таштап коюңуздар. Канча көп болгон сайын көбүрөөк тартышка аракет кылам. Эгер эч ким көрбөгөн болсо, буну тарткандын деле кереги жок болуп калат. Жалпыңыздарга
ийгилик достор, кийинки сабактан жолугушабыз.